Урматтуу катышуучулар, кутман кеч. Сааттын жебеси 17:01 көрсөтүп турат. Анда эмесе Асел, бул жактасыңарбы? Ооба, саламатсыздарбы? Саламат, даярсызбы? Ооба, даярмын. Анда акырындык менен баштай берели. Так, экран демонстрация. Элдер акырындык менен кошулуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу айымдар жана мырзалар, кутман кеч. Бүгүн 25 май. Бардыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо күнүңөр менен, балким араңарда балдарыңар мектепти бүтүп аткандар, же болбосо араңарда бардыр кимдир бирөө 10 жылдыкты белгилеген, же 20 жылдыкты белгилеген. Кыскасы бүгүнкү байрамыңар менен анан ушу 25 майда биз сиздерге атайын вебинарды сунуштап жатабыз. Вебинардын тематикасы бул маалыматтарды визуалдаштыруу жана инфографиканын негиздери. Тагыраак айтканда, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, инфографиканы кантип жасашыбыз керек жана бүгүнкү күндө интернет өнүп өрчүп турганда ошо окурмандарга, биздин көрөрмандарга маалыматты кантип визуалдаштырып жеткирүү керек. Себеп дегенде жазуу түрүндө жеткирсек, учур талабына ылайык көпчүлүгү окубастан сүрөттү карап, же болбосо графиканы карап көбүрөөк маалымат алганга аракет кылышат. Мына ошонун негизинде биз ушул графиканын негизинде кантип маалыматты жеткириш керек, ошонун негиздери кандай, мына ушунун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, көңүл буруңуздар. Сиздердин назарыңыздарда Факт чек KG порталынын сайтынын редактору Асел Сооронбаева. Асел, кутман кеч. Кутман кеч. Анда сөз кезегин сизге бере берейин, узата берейин, Асел. Анда баштай бериңиз. Биздин карамагыбызда 1,5 саат бар. 1,5 саат аралыгында урматтуу катышуучулар активдүү катышып, сурооңуздар болсо ошол замат берип, маалымат алып калганга жетишип калыңыздар. Анда Асел, сөз кезеги силерде. Бери деген катышуучубуз кол көтөрүп атат. Бери, сиз мен айткыңыз келип атат. Бул чаттагы нерсеби же дагы кошумча нерсени айткыңыз келип атабы? Сиздердин араңыздар менен дейт. Мен ушул Интерньюстун стипендиялык программасы бар, ошо атайын дата журналистика боюнча 2019-жылы өткөн болчумун. 6 стипендиат, 1 жыл бою ушул дата журналистика боюнча билимибизди тереңдеткен болчубуз. Мен ушу катышуучуларга азыр суроо бергим келип атат. Маалыматты визуалдаштыруу дегенди кандай түшүнөсүздөр? Инфографика деген кандай? Визуализация менен инфографиканын окшош жактары жана айырмачылыктары барбы деген суроого чатка жазсаңыздар болот, же болбосо кол көтөрүп айтсаңыз болот. Ушул жерден катышуучулар активдүү катышабыз. Асел айым суроо берди. Маалыматты визуалдаштыруу деген эмне, инфографика деген эмне, окшош жактары, айырмачылыктары кандай деген суроо берди. Анда эмесе, Элиза. Же болбосо экөө бирдей элеби, же болбосо айырмасы барбы? Суроо. Жооп жок, Менин үнүм угуп атабы? Ооба, угуп атат. Инфографика деген бул маалыматты бул графикалык жол менен берүү да, башкача айтканда графикалык элементтердин жардамы менен ошол максаттык топко биз маалыматтарды жеткирүүдө ошол графикалык элементтерди колдонсок, бул инфографика болот. Визуализация менен айырмачылыгы барбы? Анда кийинки слайдка кете береликки. Рахмат, Элиза айым. Туура айттыңыз, негизи ошол визуалдаштыруу бул маалыматты графика түрүндө берүү да. Бирок визуалдаштыруу бул өтө эле жөнөкөй, бирок окурман үчүн мындай информативдүү болбой калат да. Бизде мындай да үйрөткөн да, ну и что депчи, биз мисалы визуализация кылсак, ну и что деген бизге мындай эң негизги контекст болбойт да бул жердечи. Мисалы возраст кандидатов в президенты деп турат, жөн гана маалыматты графиканын жардамы менен тез жакка так берүү дейт Малика жазыптыр. Ооба, визуализациянын мүмкүнчүлүгү чектелген да. Визуализация алдык, графиканы алдык, аны сандарды алдык, сандарды графика түрүндө берип койдук. Болду да, ошо менен гана чектелет. Ал эми инфографика болсо, бул бизге бир месседжди, окуяны, историяны айтып берет да.
визуализациячы, ой, инфографика. Инфографика ошол эле визуализация сыяктуу маалыматты графика түрүндө берет жана ошондой эле контекстти берет да. Контекст бергенде башкача айтканда ошо сандарды упаковкага ал азбы же көппү анын контексти бар болот. Аларды чечим чыгарууга көмөк көрсөтөт да, ошолор негизиндечи анан анализдөөгө жардам берет. Графика менен эмне бир эле мисалы графика менен эмнени айткыңыз келип атат окурманга, ошол тууралуу жеткире аласыз да маалыматтычы инфографиканын жардамы менен. Мисалы үчүн мынакей бул жерде айырмасын алган болчумун. Бул табло деген ресурс, онлайн ресурста жазылган. Кор менен, кор эми кызамык марстеги, ошо кызамык менен ооругандар, вакцина алганга чейинки ооругандар да, булчу бул жөн гана 28-жылдан баштап 2012-жылга чейинки ооругандардын саны биринчи үстүндөгүлөрчү. Бул жөн эле визуализация. А инфографика десек, бул инфографика уже кайсы жылы эмдөө башталган, вакцина башталган. Ошо вакцинадан кийинки ооругандардын саны болуп саналат да. Канчалык кызыл болсо, мындай кызыл болуп кеткендер, бул демек ооругандардын саны көп деген сөз да. Көк, ак болуп тургандар, булар сандар аз эле илдетке чалдыккандардын саны аз да. Ошол бир гана линияны кошуп койдук дагы. Анан кийин внедрение вакцины позволило победить корь деп атат да. Бул ошо вакцинадан кийин вакцина корьду, кызамыкты жеңдей деп биз окуяны айтып атабыз да. Бул инфографика болуп саналат да. Биринчисинде болсо бул жерде вакцина туурасында маалымат жок да, биз жөн гана ошо кызамык менен ооругандардын санын берип койдук. Бирок түшүнбөй атабыз да, эмне үчүн бул жерде азыраак ооруп калды деген суроого жооп жок да биздечи. Инфографиканы караганда окурманда суроо жаралбашы керек. Инфографиканы көргөндө эле окурман ушундай турбайбы деп билиш керек да. Анан бул жерде заголовокто да карасаңыздар, баш теманычы внедрение вакцины позволило победить корь деп атат да. Эң негизги месседжди алып чыгабыз да ошол баш темагачы. Так, мисалы ичкиликке берилип кеткен учетто турган орто жерде үнүң угулбай кетти, кайра кайталап койсоң, мисалы дегенде. Мисалы бул биз жасаган графика, Кактус медиага депрессия боюнча маалымат жарыялаганбыз. Кыргызчасы Ти медиага чыккан болчу. Ичкиликке берилип учетто турган адамдардын статистиканы ала турган болсок, бул жерде эркектер аялдарга караганда 8 эсе жогору бул илдетке кабылат экен да. Айтып атпайбызбы, мисалы депрессияга кабылбайт эркектер, аялдардын бир ой жок, бир ойноо деген сыяктуучу. Бирок ал нерсе башка жактан чыгып калат да. Бул суицидтен чыгат, бул ошол аракечтиктен чыгат, жана башка да. Анан ошо депрессия боюнча жазганда биз ушул графиканы жасаган болчубуз. Анан бул өзү негизи интерактивдүү графика да. Ар бир санга келгенде сандар көрүнүп турат да, ар бир адам окурмандар ачып карагандачы. Анан эми инфографика жасоодогу негизги эрежелерди айтып кетейин деген болчумун да. Себеби мен ошо өзүм редактор болуп, башка редакцияларга редактор болгондо ошол нерсени дайыма айтып келем да, журналисттергечи. Баш тема жөн гана мисалы мунун статистикасы, мунун көрсөткүчү деп айтпашыбыз керек да. Баш темада биз окурманга эмнени айткыбыз келип атат, заголовокты, кадимки журналисттик заголовок, кадимки месседж, ошол окуянын маңызын айтышыбыз керек да. Бул ток этер жерин айтышыбыз керек. Подзаголовокто уже биз бул сандар эмнени түшүндүрөт, каяктан алынган сандар жөнүндө маалыматты да сухая статистика, сухой жана отчетный тилде биз подзаголовокко жазабыз да. Заголовокко болсо биз окурмандын көңүлүн бура турган мындай журналисттик макала сыяктуу болуп туруп, анан тиги инфографиканын баш темасында ошондой кылып жазышыбыз керек да. Анан албетте булактын көрсөтүлүшү шарт да. Мисалы үчүн бул жерде интерактивдүү эме болчу. Транспорт боюнча жасаганбыз, дата материал, Кактус медиага чыккан. Азыр көрүнүп атабы экран? Көрүнүп атат. Бул жерде ошо Бишкектеги жана пробкаларды визуализация кылганбыз. Анан автобустар кайсы учурда сатылып алынган,
эң көп сатып алган бул Нариман Тилеевдин убагында 455 автобус сатылып алынган болчу да. Андан ошол учурда транспорттук проблеманы чечем деген Нариман Тилеев 455 автобус сатып алган дагы. Андан кийинки жылдары мына Өмүркуловдун убактысында, Албек Ибраимов жана ошондой эле Азиз Сурахматовдун убагында андай сандагы автобустар келген эмес да Бишкеккечи. Бул жерде окурмандар көрөт дагы кайсы мэр кандай маселени кандай чечүүгө аракеттенген, ошол нерсени көрөт. Бирок биз билебиз да, Нариман Тилеев соттолуп кеткен да, соттолуп ошо автобустардын иши боюнча соттолуп кеткен да. Анан ошондон кийин башка мэрлер кооптонгон да, кооптонуп автобустар сатылган эмес, сатылып алынган эмес. Ошол транспорттук көйгөй бизде Бишкекте эң чоң смогтун катарындагы транспорттук көйгөй эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп саналат да. Анан биз ошол эң негизги берейин деп аткан месседжибизди, эң негизги берейин деген маалыматыбызды биз заголовокко чыгарабыз. Максимальное количество закупалось в 2010 году. Эң көп автобус ошол учурда сатылып алынган. Бул графиктердин түшүндүрмөсү уже подзаголовок: данные по приобретенным автобусам депчи. Мен көп байкайм, ушу журналисттер бул подзаголовокту тескеринче заголовокко чыгарып коет да. Анда анчалык мындай привлекательный болбой калат. Биздин инфографикабызчы анчалык мындай, кандай десем, кандай привлекательный деген. Өзүнө тартпай калат да окурмандычы. Эгерде биз ошо берейин деген оюбузду тоготер жерин бул жака чыгарып койсок, түшүндүрмөсүн подзаголовок кылып койсок, ошондо көбүрөөк мындай жыйынтыгы, натыйжалуу көбүрөөк деп ойлойм да, таасир көбүрөөк болот деп туура. Рахмат. Бир нерсе айтайын деп атасызбы? Таасири деп ошо мага жардам берип атат. Сөз байлыгым жетпей калганда жардам берип атат. Дагы бир мисал келтирейин дегем. Мисал үчүн биз ведомстволорду, биз мамлекеттик сатып алууларды салыштырганда, жана сайттан, сайт госзакупок сайтынан караганда, биз саны бирдей болгон, кызматкерлердин саны бирдей болгон ведомстволордун канцтоварга кеткен чыгымын эсептеп чыккан болчубуз да. Ошондо бизди таң калтырганы социалдык фонд, Тышкы иштер министрлиги, Госпромэнерго, анан Кыргызпатент. Бул жерде эми кызматкердин саны бирдей деп айта албайбыз, соцфонддун централдык аппараты гана да. Бирок болжол менен башка ведомстволорго салыштырмалуу болжол менен бирдей да. Анан чыгымын караганда, мисалы соцфонддуку 3 эсе көп болуп чыккан да. Анан кийин бул интерактив деген нерсе аябай жакшы нерсе экен да. Интерактив болгондо бизде жанагы Евгений Кулаков деген бар эмеспи, эми Россиядан келип бизге тренинг өткөн да, Интерньюстан. Ал айтат, ушундай интерактивдүү колдонгула, мүмкүн болсо колдон келишинче депчи. Себеби деген элдер азыр ошондой кыймылдап турган нерселер жакшы көрөт депчи. Себеби жана интернет магазиндерге киргенде в корзинку деп сатып алганда иконкалар монтип өйдө ылдый кыймылдап, ошондой нерселер жакшы көрөт дейт да. Анан эгерде онлайн СМИ болсо, онлайн ЖМК болсо, ушундай интерактивдүү графикаларды колдонгон оң да. Анан кийин 2018, анан 2019 деп чыгарганбыз. 2019да дээрлик 10 эседен да көп болуп кеткен да, эмеси чыгымдарычы ошол канцтоварга кеткенчи. Анан эми бул так хозтовар деп атабыз, жанагындай самон, сумун, кагаз дегендерден ошо 5 миллион сом короп жиберген болчу да. Анан кийин так сотрудниктердин дагы эмеси бар эле бул жерде. Мисалы үчүн мынакей покупки деп атабыз, 24 миллион деп атабыз. Тышкы иштер министрлиги, Кыргызпатент, анан Госпромэнерго. Кызматкерлердин саны мына керек болсо Тышкы иштер министрлигинде көбүрөөк кызматкерлердин санычы. Анан калса Тышкы иштер министрлиги баягындай башка өлкөлөргө, башка өлкөнүн өкүлдөрүнө сувенир бериш үчүн дагы көп чыгым коротот да. Биз аны эске алган эмеспиз. Ал нерсени эске алынбаган, булардын деле чыгымдары көп, булардын деле бардыгынын чыгымдары көп. Бирок ошого карабай, ошо соцфонддун чыгымдары бир таң калыштуу бир эмени, суроолорду жараткан да. Ал ошо боюнча жасаганда, биз материал жасагандан кийин настоящее время келип сюжет тартып кеткен. Ошондо социалдык фонд бизди
биз алтын ручка менен жазбайбыз, желтая пресса деп ушинтип күнөөлөгөн да биздичи. Бирок эми жакында ошо дагы бир иликтөөнү чыгара алып атасыз соцфондго байланыштуу. Эгерде сиздер дагы өзүңүздөрдүн ресурстарыңыздарга, сайттарыңызга бир эфирлерге берсеңиздер, биз сүйүнөбүз да, мындай көбүрөөк эл билсе ал туурасында. Кыргызча, орусча чыгат буюрса жакынкы арада. Эми ошону кантип жазайт эми Асель? Кантип жасаганын бул жерде азыр айтам, будан кийинкисинде. Бирок алдын ала дароо эле айтып берип коюш керек, Марсбеке. Биз бир жылда алган билимибизди мен азыр бир саатта бере албайм да. Туура, бирок кичине бир аз жол жобосун көрсөтүп берип, албетте 1,5 саат бул жетишсиз, бирок кандайдыр бир жолдорун ачып бериш керек да. Ооба, азыр мен эң негизги обзор, кандай десем, мындай үстүртөн айтып кеткенге, мындай максималдуу маалымат бергенге аракет кылам да. Презентацияны да ошондой кылып түздүм, атайынчы. Эми графикаларды негизи журналисттер жасап эле жүрөт, негизичи Марсбеке. Графикалар жасап эле жүрөт. Сиз билесиз, онлайн СМИде иштегендер көп эле жасап жүрүшөт. Анан мен бул жерде подводный камни жөнүндө айтып кетейин деген болчумун да. Каталар жөнүндөчү. Мисалы үчүн 3D графиканы эч убакта колдонбоңуздар. Дата журналисттер бул нерсеге караманча каршы да. Биз жанагындай отчеттордо, изилдөөлөрдө, бейөкмөт уюмдардын изилдөөлөрүндө колдонуп калышат ушундай эмнечи 3D графикасын. Бирок ал маалыматты бурмалап жиберет. Неге дегенде бул жерде мен мисал катары эле бат-баттан эле коюп койдум. Мисалы лимон 20% деп болду, ананас 40%, а банан 40%. Банан ананаска караганда көбүрөөк көрүнөт да, мындай бир карагандачы. Чындыгында банан менен ананастын проценттик соотношениясы бирдей эле да. Бирок ошо 3D графиканы колдонгондо маалымат бурмаланып кетет да. Көз визуально туура эмес көрүнөт да. Булчу ошон үчүн 3D графиканы такыр колдонбош керек. Анан кийин графика эч убакта мисалы үчүн мындай чоң айтып коеюн. Графика деген 0дон башталыш керек да. Мисалы, могу үстүңкүн карасаңыздар, 0дон башталып атат. 2015-жылы бул 40 эмне болсо дагы, эмненин көрсөткүчү болсо дагы 40та турат. 2018-жылы биз приросту көрүп атабыз, өсүштү көрүп атабыз. Эгерде биз 0дон баштабай 50дөөн же 30дан же 40тан баштап койсок, кээ бир учурда журналисттер ушундай да каталар кетиришет да. Ошондо маалымат бурмаланат. Бул манипуляция да. Биз эгерде бул деген жанагы пресс-служба, мамлекеттик органдардын ведомстволордун пресс-службалары да ушул нерседен жаңылат да, жаңылабы же атайлап береби билбейм, бирок мындай өсүштү көрсөтүш керек, эффект натыйжа көрсөтүш керек деп 0дон баштабай башка сандан баштап коет дагы. Бул жерде көрдүңүздөрбү, мындай маалымат бурмалангандай болуп калат да. 0 санынан башталышы шарт негизичи. Анан 0дон башталыш керек, туурабы? 0дон башталыш жерден башталбаш керек. Ооба, бирок кээде болот, мисалы үчүн сандар өтө мындай 3000, 4000 дегендей чоң сан болсо, эгерде бул жерде графиканын өзүн карап көрүш керек да, графика кандай отуруп атат. Маалымат бурмаланып кетип атабы, кичине эле мындай курс өйдө көтөрүлүп атабы же резко көтөрүлүп кетип атабы, ошого да караш керек да. Мисалы, сандар деген 3000 же 200 чоң сандар болгондо, анда 0дон баштабаса болот. 1000ден баштаса болот, мисалы үчүнчү, эгерде 3000, 3500, 4000 жөнүндө сөз болуп атса. Эгерде мындай кичике эле сандар болуп атса, 100гө чейин, 200, 300 тегерегинде болсо, анда көбүнесе 0дон башталышы керек. Эгерде биз миллиондоп, 1000 деп берсек, анда тегеректейбиз да, албетте тегеректеп туруп эле, 1000 деп туруп эле көрсөтүп коебуз, эмеден. Подзаголовокто көрсөтөбүз да, 1000 деген сөз, же болсо миллион деген сөз деп туруп. Түшүнүктүү, бир суроо, Асель. Анан азыр биякта жалпы сурап кетеличи. Баарыңарга тең эле угулуп атабы, себеп дегенде биякта жазып атат, мага эч кандай үн угулбай жатат деп Сталбек Абдижалил жазып атат да. Баарыңарга угулуп атабы? Эгер угулуп атса, ушул жакка плюс деген белгини басып койсоңор жакшы болот эле. Бул биринчиси, экинчиси Photoshop, After Effects менен кылса болуш керек деп сурап атат. Угулуп жатат дейт. Photoshop менен кылсаңыз, Динара айым, эгерде Photoshop менен кылсаңыз, пропорциялары сакталышы керек да.
пропорциялар сакталыш үчүн сиз биринчи Excel'ден ошо диаграмманы даярдап туруп, анан ошол диаграмманын өлчөмүндөй кылып туруп, анан кийин диаграмма жасасаңыз болот. Photoshop'тон же Canva'дан сүрөт катарында өзүңүз тартам десеңизчи. Себеби пропорциялар дал келбей калса дагы маалымат бурмаланып кетет да. Сиз кайсы программада иштейсиз? Менби? Же ким? Асел. Мен датараперди аябай жакшы көрөм. Бул жерде сон негизи программалар аябай көп да. Табло, Pictochart менен да иштедим, Flourish менен, Infogram менен, табло менен гана иштеген жокмун. Canva менен иштедим, Infogram менен, анан датарапер менен иштедим. Бирок бардык программаны өздөштүрүүнүн кажети жок деп айтар элем да. Мисалы, бул жерде эң универсальный жеке мага жаккан бул датарапер программасы да. Датарапер программасында көптөгөн эмелер бар, графикалар бар. Азыр мен көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн биз барчарт деп коет эмеспизби, жанагы кадимки эле классический графиканычы. Ошол барчартты биз тенденцияларды көрсөткүбүз келсе, же болбосо бир эле көрсөткүчтү ар кайсы жылдар үчүн салыштыргыбыз келсе, бир өсүштү көрсөткүбүз келсе, ошондо биз барчартты колдонсок болот да. Эгерде процентти көрсөткүбүз келсе, кайсы чартты колдонобуз, кайсы графиканы колдонобуз? Ким кандай ойлойт? Процентное соотношениени көрсөткүбүз келсечи? Пайыздык көрсөткүчтү көрсөтүш үчүн биз кайсы куралды колдонушубуз керек? Ким кайсыл куралды колдонот деп Асел айым сурап атат. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Ким кандай ойлойт? Чатка жазып койсоңуз, же болбосо камера менен айтып, пайыздык көрсөткүчтү негизи кайсы чартты колдонуп жасайсыздар, пайыздыкты? Катышуучулар, эгерде арабызда ушундай графика жасагандар болсо, ошондой ыкмаларды пайдаланып жүргөндөр болсо, ой бөлүшсөңөр туура болот. Асел айым сурап атат. Google таблицы дейт. Ооба, Google таблицы деген бул бизге сырьё берчү нерсе да. Google таблицы деген бул биздин Excel'дин эле онлайн түрү, Азыр мисалы үчүн биз жана Марсбек айтып кетпедиби, кантип колдонобуз деп. Мисалы, бизде мондай данныйлар бар. 2015-жылы 50 болгон, 2016-жылы 60, мааниси жок да, мындай айырмасы жок. Бул эмне болгон көрсөткүч. Балким бул бир айылдагы балдардын саныбы, жаш балдардын саныбы, же дагы эмне деген көрсөткүчкенин айырмасы жок да. Биз ошол Google эмеден, Google таблицада жазып атпайбы? Google таблицага жазабыз, же болбосо Excel'ге жазабыз ушул данныйларды. Анан кийин муну көчүрөбүз, new chart деп, новый chart деген эме басабыз. Upload data деген, мынакей 4 баскычтан турган эме да. Бул жака алып келип көчүрөбүз. Check describe дегенде калып текшеребиз. Бул көрүнүпсүзбү, 2015-жылы үстүнө чыгып кетти да, мындай болбош керек. Ошон үчүн first row as label деп, бул жака галочканы алып койсок, бул биринчи саптагы сандагы ылдый түшөт да. Анан эгерде биз мындай алмаштыргыбыз келсек, мындай кылып алмаштырып коебуз. Эгер чартка туура келбесечи, мындай кайсы учурда алмаштырабыз, алдында айтып берем. Анан visualize десек, бул негизи датарапер мындай өзү эле акылдуу да, ал өзү мынтип көрсөтүп турат. Кайсы графиканы колдонуш оңой экенинчи. Мисалы, бир эле көрсөткүч жөнүндө сөз болуп атса, ар кайсы жылдардагы бир эле көрсөткүч жөнүндө сөз болуп атса, линияны деле колдоно берсек болот. Линияны колдонсок болот. Же болбосо, мондай бар ушунда колдонсок болот да. Эгерде бизде, мисалы үчүн, бир жыл ичинде 2 көрсөткүч болсо, анда могул сток же болбосо групп деп турбайбы, ошо группаланган. Мисалы үчүн, биз мындай кылсак, 2015-жылы алмадан 50, алмурттан 60 дей турган болсок, мисалы, 2 көрсөткүч аласак, алмадан 50 болгон, алмурттан 60 болгон болсо, будан 70 болгон, будан 80,
Будан 100 болгон деп коелук. Эгерде бизде 2 көрсөткүч болсо, анда жанагындай групповойду алабыз да. Upload data алабыз кайра. Так, алма. Бул чарт болбойт уже. Чарттын мондай кылып алабыз. Же болбосо мондай чарт алабыз. Мынакей. 2 көрсөткүч ар бир жылдын 2 көрсөткүчүн көрсөтүп турат да. Биз мисалы үчүн жана фейк аккаунттар жөнүндө жазып атпы. Ошондо дагы ошол групповой бар чартты колдонгонбуз да. Азыр мисалы партиялардын фейк аккаунттарын көрсөтүш үчүн мынакей биринчисинде биз партиялардын канча миллион сом сарптаган мынакей көп суммадагы айтып атпайбызбы? 3,2 дейбиз дагы. 6 партий потратили на агитацию. Кыргызчасын айтчайынчы азыр. Кыргызчасы. Шайлоо өнөктүгүндө эң көп каражат сарптаган партиялар деп туруп, анан Ынтымак партиясы 3,2 миллион. Бул жака подзаголовокко биз түшүндүрмөсүн беребиз. Жылдызчан коюп туруп, миллион сом деген сөз депчи. 3,2 мынакей көрүнүп атат. Социал-демократтар 7,5 миллион короткон. Бул кадимкиле бар чарт. Эгерде биз бир нече көрсөткүбүз келсе, мисалы фейк кызылдар, фейк эмес көктөр, серыйлар болсо, бооздор болсо аныкталган жок. Ошондо ар бир партиянын биз 3 көрсөткүчүн көрсөтүп атабыз. Ошол учурда биз жанагындай групп бар чатты колдонуп атабыз да. Мынакей могу stocked bars деп турбайбы, ошону колдонуп атабыз. Так, дагы бир сонун бир графика путь жизни. Так. Бир сонун графиканы көрсөтөйүн дедим эле. Мисалы үчүн биз ар башка өлкөлөрдүн көрсөткүч, мисалы башка ар кандай жылдардыкын көрсөтөбүз десек, мынакей мондагы доля жана процент айтпадыкпы? Процентти деген биз пайчарт деп коет, пирог. Пайчарт колдонобуз да, процентти көрсөтөбүз десекчи. Бирок бул жерде мисалы үчүн эң көп дегенде 5 көрсөткүч болуш керек да. Эгерде 6-7 болуп кетсе, аны да пирогдун ичине киргизгенге болбойт да, чаржайт болуп кетет. 2-3-4кө чейин оптимальный көрсөткүчтөр да. Мисалы үчүн биз бул жакта ишемическая болезнь деп атабыз, анан другие причины. Бул чарттын маңызы мындай. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө ар бир Орто Азия боюнча жок, кандай эле? Дүйнө жүзү боюнча ар бир экинчи адам жүрөк кан тамыр оорусунан көз жумат да, дүйнө жүзү боюнчачы. Орто Азия өлкөлөрүндө дүйнө жүзүндө 4төн 1 бөлүгү 20%, 25%, Орто Азияда болсо жарымы, почти что жарымы да. Ошол нерсени көрсөткүбүз келип атат да. Биз мисалы пайыздык көрсөткүчтөр болсо, анан бир нече критерий, бир нече мамлекеттикин көрсөткүбүз келсе, же бир нече жылдыкын көрсөткүбүз келсе, биз ошо дата раперден ушул нерсени да колдонсок болот да. Эмнеге Орто Азия боюнча көбүрөөк катталат экен? Эмненин негизинен? Орто Азия боюнча деген негизи биз бул жерде врачтар менен сүйлөшкөндө туура эмес тамактануу деп айтышканда, бизгечи туура эмес тамактануу, биз жанагынтип түнчүндө 5 бармак жейбиз, куда тозобуз, анан жаныбарлардын майлары, жана биз аябай жакшы көрүп жеген жаныбарлардын майларын правильное питание болгондо ал нерсе колдонулбайт да. Бирок биз бул макала чыккандан кийин деле ошол мисалы маймантын жакшы көрөбүз, андан баш тарткан жокпуз да. Растущий жиры, мисалы ожирение деген бардык Орто Азия өлкөлөрүндө өсүп атканын көрсө болот да, дүйнө жүзү боюнчачы. Анан анын ичинде Орто Азияда дагы болот. Анан бизде факторлор көп негизичи. Бул алкоголь, ичимдик, тамеки, туура эмес тамактануу, спорт менен аз машыгабыз, көп нерсени ичибизде сактайбыз дегендейчи. Ошол нерселердин баары фактор болот да. Мынакей бизде айтып атабыз,
эки адам көз жумса Орто Азия өлкөсүндө анын бири жүрөк кан тамыр ооруларынан деп атабыз. А башка себептерден мынакей новообразование бул рак оорулары. Биз монтип ар бир нерсеге, ар бир точкага жазыштын бул жерде сандарды коюштун кажети жок да, чаржайт болуп кетет. Ошон үчүн бул интерактивдүү графика боюнча мисалы сандар көп болгондо биз ар бирине жазбайбыз. А эгер сан азыраак болсо, мисалы жылдары 2007-ден 2017-ге чейин алып атпаймынбы? Мисалы 3-4 эле жыл болсо, анда сандарын жазып койсок болот. Эгер биз бул жака сандарын жазып койсок, анда капталдагыны алып салабыз. Капталдагынын кереги жок да. Себеби чаржайт болуп, мындай окурманга дагы ыңгайсыз абалды жаратат да. Эгерде биз графиканы капталындагысын алсак, анда бул жагына жазабыз. Бул жагына жазсак, капталдагыны алабыз. Себеби адамдар монтип өзүнүн мышканы алып келбеши мүмкүн да, бул жаккачы алып келбесе, жок дегенде бул графиканы карап ориентир болуп турат да. Бул жерде 18.000дин тегерек экен, бул жерде 6.000, так 7.000дин тегерек экен деп өзү мындай ориентация алып турат. Ошон үчүн мен дагы ошо журналисттерге айтам да, бул анан кээ бирде ушу могу жака линияларында коюп коет, градиентный линияларынчы. Градиентный линиянын бул жакта кереги жок. Кээ бир учурларда ал керек, бирок конкретно бул учурда кереги жок, себеби бизде капталында бул сандар бар. Капталында бар. Анан ыңгайлуу жагын караш керек да, окурманга ыңгайлуу болгон жагынчы. Так, муну айттым. Менде бир суроо да. Мисалы, могул 2010дон кийин ушундай өнүп өсүп баштады да интернет технология, анан программалар да көбөйө баштады. Анан ушу интернет айдыңында иштөөнүн жолдору көп ачыла баштады да. Мурда графика дегенде саналуу эле адамдар гана иштечү да, графиканын үстүндөчү. Анан мисалы силерде суроо, ошол мурунку графика менен иштөө менен азыркы графика менен иштөөнүн айырмасы барбы, жана кайсынысы оңой эле? Бул биринчи суроо. Экинчи суроосу, жана силер айтпадыңарбы, 3D графика жасабагыла, ал мындай кичине маалыматты башка жака бурмалап коюшу мүмкүн, же болбосо мындай туура эмес көрүнүп калышы мүмкүн депчи. Ошону дагы айта кетсеңер, кичине токтоло кетсеңер, эмне үчүн 3D графикага токтолбош керек? Балким кээ бирөөлөр ошону жакшы көрөттүр. Негизи мен 3D графиканы аябай көп көрөм, бирок журналисттерден эмес, изилдөө жасаган бейөкмөт уюмдар көп жасайт го изилдөөлөрдү, ошолордон көп көрөм да 3D графиканычы. Анан мен өзүм деле буга чейин коммерциялык уюмда, коммерциялык компанияда иштеп жүргөндө дайыма ошо 3D графиканы колдонуп жүргөм. Себеби 3D мындай көрүнүшү жакшыраак көрүнчү да, отчетторго киргизсең, тим эле сонун көзүң тойчудай болчу. Анан жана стипендиялык программага келгенде 3D графиканы таптакыр колдонбогула деди да, себеби мынакей жана менди көрсөтөйүн. Жана түшүндүрбөдүмбү Машпек эке? Бул жерде мисалы ананас менен банан экөө тең 40%. 3D графика. Бирок банан бизге жакын болгон үчүн, анан трехмерный болуп турган үчүн, 3 тараптан болуп турган үчүн банан чоңдой көрүнүп атат да. Мындай болбош керек. Графиканы көргөндө, инфографиканы көргөндө суроо жаралбаш керек да. Таптакыр суроо жаралбаш керек. Көп адамдар мисалы үчүн дата журналист эместер, бул дата журналист эместерге бул суроо жаралбашы мүмкүн. Бирок дата журналистикага келгенден кийин, ал жерден бир аз маалымат алгандан кийин бул нерсе мындай көзгө аябай үрөй учурап калат экен да. Анан сиз мурдагы графика менен азыркы графикалар деп сурап калбадыңызбы? Мен өзүм журналистикага 2017-жылы күздө келген болчумун да. Ага чейин кандай болгон, мындай көп деле билбейм. Бирок журналисттердин көбү ошо Excel'дин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жүргөнүн көрүп жүрөм да. Колдонуп жүргөнүн, буга чейинчи колдонуп жүргөнүн көрүп жүргөм. Анан жанагындай тренингтер өтүп, мынакей мондай эле колдонуп киргизип жүрүшкөн онлайн сайттаргачы. Анан тренингтерге өтүп, жанагынтип дата боюнча бир маалымат алгандан кийин онлайн инструменттерди колдонуп башташты. Онлайн инструменттерди колдонгон эң негизги себеби, жана Евгений Кулаков мен ошонун пикирине макулмун. Адамдар азыр интернет магазиндерде соода кылып атканда
в корзинку мындай тыкайт этип мышка менен барып мындай интерактивди жакшы көрүшөт да адамдар. Ошон үчүн ошол нерсени бул тренд да, азыркы кездин тренди. Жана сурамжылоо, ошон үчүн квиздер аябай популярный болуп атат да. Квиз деп коет эмеспи? Популярный себеби деген ал жерде суроодо адам өзү жооп берет, адам кадимкидей баарлашат, мындай медиалар өзүнүн окурмандары менен диалог түзүүнүн бирден бир жолу деп түшүнөм да мен бул нерсеничи. Сиздин сурооңузга жооп бере алдымбы, Марсбеке? Рахмат. Дагы Катышуучуларда суроо барбы? Урматтуу катышуучулар, эгер суроолор болсо берсеңиздер жакшы болот эле. Мисалы бул нерсени биз картаны атайын заказ кылып жазатканбыз. Картографтанчы, троллейбустар, автобустардын маршруттары депчи, маршруткалардын маршруттары деп Бишкектин мисалы үчүн бул жерде көрүнүп турат, автобустар аз эле жерге барат, троллейбустар дагы аз эле, шаардын аз эле бөлүгүн камтый алат. Ал эми маршруткалар болсо көптөгөн кычыктарга чейин барат да. Бирок ошол эле учурда транспортный коллапс бизде аябай мындай эң чоң маселелердин бири да, жогоруда айтып кеткендей элечи. Андан кийин биз бул жерде айтып атабыз, мынакей 7 жыл ичинде Бишкектин калкы өсүп атат, 7 жыл ичинде перевозка пассажиров өсүп атат, микроавтобустардын саны азайды, троллейбустардын саны азайды, автобустардын саны азайды. Көрдүңүздөрбү? Калк көбөйүп атат, транспорт азайып атат, жол кире кымбаттай элек да. Андан кийин ошо биз териштире келгенде эмне үчүн ошо автобустар качан сатып алынган деп териштире келгенде көрсө, ошол Нариман Тюлеевден кийин балким ошо кийинки мэрыңар кооптонду деген жыйынтыкка келген болчубуз да. Анан коомдук транспорттун азайганы, элдердин жеке унааларды сатып алганы, жанагы электросамокаттарды сатып алганы таасирге эмеспи? Ооба, алдында көрсөткөнбүз, мынакей количество автомобилей выросло на 40%, деп 40%га жеке унаалардын саны өскөн. Бир эле адам, бир эле унаага түшсө эле, ал жолдо өзүнүн бир жолду ээлеп турат да. Коомдук транспорт болгондо канча адам батмак деген маселе да, ошондой. Андан кийин биз мындай кылып буну Тугистен жасаган болчубуз. Бул дагы инфографика. Биз мына кызыл менен көрсөтүп аткан бул шаардагы пробкалар да. Биз бир эле убакта эртең мененки саат канчадан баштап, 8ден баштап кечки саат кечки 10го чейинго дейм калп айтпасам, сүрөткө тартканбыз. Шаардагы центральный көчөлөрдүчү, борбордук көчөлөрдү. Анан кызыл болуп тургандары ошо пробка да. Башкача айтканда ошо эртең менен эле ошо пробка башталат. Кечки 10го чейин эле пробка бүтпөйт да, шаардачы. Ошол тыгындар. Ошол нерсени да көрсөтөлү деген болчубуз да. Буну биз эме деген, гифки деген тиркеме бар, гиф деген. Делать гифки деп Google кылсаңыздар, Google'дан терсеңиздер, ушундай чыгат да. Анан ошол жака сүрөттөрдү жүктөп туруп, анан ушундай гифки кылып койсоңуздар болот. Анан ошол нерсенин embed кодун алып эле сайтка отургузса, ушундай бир графика чыгып калат да. Асел сүрөткө тартты дегенде бул скриншот да туурабы? Скриншот телефондон эле мен Тугистти ачам, мисалы күнүгө будильникке коем. Эртең мененки 8де, 9да, 10до, 11де будильникке коюп коем. Анан будильник шыңгыраган сайын мен сүрөткө тартам да шаардычы. Бизде мындай идея болгон, мисалы үчүн бир чоң кабаттуу, бир көп кабаттуу үйдүн үстүнө камера орнотуп коелу деген дагы ушундай сунуштар болгон. Ошо мен Назигүл экөөбүз жасаганбыз да бул материал. Назигүл Жусупова деген Акипресте иштечү. Азыр Москвада ошо дата журналистика боюнча билимин кеңейткени кетти да, ал жака окуп атат азыр. Кормление завтраками деп да ошо мэрияны бир жолу тиштеп алганбыз. Андан кийин ушул макалабыз чыккандан кийин эртеси күнү бир депутат тарифтерди көтөрөлү деп чыкты. Депутат беле, шаардык кеңештин депутаты азыр эсимден чыгып атат, бирок тарифтерди көтөрбөйлүбү деп
ушул макала чыккан эртеси күнү эле чыгып калды. Анан биз ойлоп калдык, биз макаланы окуган болуш керек деп, мындай өзүбүздү өзүбүз сүйүнтүп койдук. Бирок Кубаттап билбейм, койдуңар бул жерде 13 миң киши окуптур, балким ошолордун арасынан. Бирок негизи Кактуска чыккан бул макалабызды башка сайттар дагы чыгарган болчу. Балким ошо окугандыр, билбейм. Бирок негизи биз билебиз да, чиновниктер, саясатчылар алар сөзсүз түрдө мониторинг кылып, жүргүзүп, карап турушат да, эмнелер жарык болот, эмненин жөнүндө жазып атышат депчи. Анан бул программаларды дагы оңой, мисалы иконка менен жазайын десеңиздер, пикточарт аябай ыңгайлуу да, иконка аркылуу. Мисалы үчүн бул жерде азыр иконка менен жасаган инфографикалар бар эмеспи? Пособие боюнча жасаган иконканы. Азыр пособие мындай азыр Асель тапкыча катышуучуларга биякта суроо бар экен. Инфографикада кайсы түстөрдү колдонууну сунуштайсыз? Канча түс колдонулганы туура болот дейт. Жакшы суроо экен. Негизи көп түстөрдү колдонбоону сунуштайт элем. Сочетание цветов деп Google'дан терсеңиздер, ошондо мындай. Негизи биз пастельный мындай өтө ачык эмес түстөрдү колдонгонго аракет кылабыз да. Бул, конечно, не самый удачный пример. Сейчас. Ушул нерсени. Так. Демек түстөрдөн көп түстө эмес, көзгө урунуп калган түстөрдү пайдалануу туура деп сунуштап атасызбы же кандай? Ооба, 3-4 түс да, андан көп эмес. Такай дүйнө жүзү боюнча ушу инфографикада пайдаланылган түстөр кайсы түстөр? Дүйнө жүзү боюнча ар кандай эмес. Негизи, мисалы үчүн мен Полимерде иштеп жүргөндө биз көктү пайдаланып элек, себеби биздин логотип ошо көк түстө да. Кактусту байкасаңдар, кактус дайыма жашыл түстө чыгарат өзүнүн инфографикаларынчы. Бул дагы өзүнүн сайтынын брендти алдыга жылдырыш үчүн ошо сайттан көз каранды да. Мындай дүйнө жүзүндө көп колдонгондо биз андай мониторинг жүргүзгөн жокпуз чындыгында. Бул жерден болсо биз жанагы куда уходят ваши налоги деп, бул менин макалам болчу, пенсиянын системасы боюнчачы, пенсиялык системада биздин салыктарыбыз жана соцфондко кеткен, баягы эле соцфондко кеткен каражаттар боюнча жасагам мындай. Себеби ал законду алып окуганда ушунчалык түшүнүксүз, ушунчалык татаал тилде жазылган. Ошол нерсени мындай чайнап, майдалап, түшүндүрүп бериш дагы мындай өтө кыйын болгон да. Анан инфографикада бул жерде 3-4 эле түс да. Анан капкара түстү эгерде капкара апапак менен болсо жарашат. Мындай жерде капкараны колдонбош керек да. Мындай каранын дагы бир ачыгыраак түстөрүн, коричневый түстөрдү. Биз ошо полимер көк болгон үчүн көк менен көккө жарашкан более-менее ушул түстөрдү алган болчубуз да. Так. Бул жерде фермерлер менен индивидуальный предприниматель, мисалы биз патент менен иштесек, журналисттер патент менен иштесе, биз да индивидуальный предприниматель болуп кетебиз да. Анан работники организации бул трудовой договор менен иштегендер да. Эми ошолор объем страховых взносов 98%-ын соцфондко ошолор төгөбүз да. Биз патент менен иштегендер, анан кийин келишим менен иштегендер соцфонддун 98% бюджетин биз түзөбүз. Ал эми фермерлер болсо жана жер үлүш менен пенсияга чыгып атпайбы? Алар болгон 1% эле төгөт да соцфондко. Бирок алганы келгенде алар 3/1 бюджеттин 3/1 алып коет. Биз работниктер болсо 70% берет. Страховая частьтачы, страховая деген эле камсыздандырууга. Ошол базалык ставка каяктан келет, камсыздандыруу каяктан келет, бул туурасында Кабар Азияда макалаларга жазганга аракет кылгам, түшүндүргөнгө аракет кылгам да.
Бирок бул жөнүндө да эгерде видео кылсак мындан да жакшыраак болот деп ойлоп атам да. Аябай татаал мындай соцфонд аябай татаал жазган атайын. Мынакей жана иконкалар. Мисалы үчүн иконка эркектер 63 жашында пенсияга чыгат дейди. Аялдар 58 жашында чыгат пенсияга. Эркектердин узактыгы жашоо мөөнөтү жашоосу 67 мындай средняя продолжительность жизни. Орто эсеп менен 67 жыл жашайт да эркектер. Аялдар, айымдар болсо 75 жыл жашайт деп жүрөт. Орто эсеп менен. Эми пенсияга чыккандан кийин айымдар 17 жыл пенсия алып атат. Эркектер болсо 4 жыл пенсия алып атат. Бирок эркектер 30 жыл төгөт да взнос. 25-30 жыл взнос төгөт. Иконкалар менен иштей турган болсоңуздар, анда тең уктулук дейсиңер, иконка менен иштей турган болсоңуздар, анда Canva, муну Canvaдан жасаганбыз, андан кийин ошо Pictochart аябай ыңгайлуу да. Анан интерактивный графикалар менен иштейм десеңиздер, анда Flourish, инфограмма албетте. Инфограмма азыр бирөө эле акысыз болуп калды окшойт. Мурда ону акысыз болчу, азыр бирөө эле акысыз болуп калды экен. Анан DataWrapper да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Табло менен иштеп көрө элекмин мен, бирок мен жана көрсөткөн, биринчи көрсөткөн мынакей графика таблодо жазалган да. Эгерде табло көп маалыматты камтыган инфографика жасайм десеңиз, бул жерде аябай чоң маалымат бар да. Ошол нерсени таблодон жасаса болот да. Так, кайсы түстөр боюнча айттык, Так. Да, ушул жерден инфографика жана визуализация боюнча сурооңуздар бар болсо бере берсеңиздер болот. Анан биз дата журналистика деп көп айтып атпайбызбы, ошон үчүн мен ошол презентацияга дата журналистика боюнча да кошуп койгон болчумун маалымат. Дата журналистиканын артыкчылыктары боюнчачы. Дата жана журналистика деп эки сөздөн туруп атпайбы? Дата деген данныйлар. Данныйлар бул сөзсүз түрдө эле сандар эмес. Данныйлар качественный да, сапаттуу да данныйлар болушу мүмкүн да. Ошо данныйларды чогултуп, анан кийин мисалы үчүн бизде азыр канча 16-18 катышуучу болсо, ар бирибиз кайсы айда төрөлгөнбүз. Ошол маалыматты чогултсак, бул дагы данныйлар болот. Бул дагы дата болот да. Мисалы 18 катышуучунун ичинде 5-өө май айында туулган экен десек, бул дагы дата болот. Аны дагы визуалдаштырып инфографика жасасак болот да. Эгерде сандарды окуй алсаңыздар, анда сиздин жаңылыктарыңыз уникалдуу болот. Данныйларды, даталарды интерпретация кылсак болот. Мисалы үчүн 50%, 60%, 70% дей берсек, анда мисалы 25-17% десек, бул окурман, ар бир окурман эле туура кабыл ала бербейт да. Эгерде биз 50% болсо жарымы деп берсек, интерпретация кылып 50%-ды жарымы десек болот. Же болбосо 60%-ды десек жарымысынан көбү деп туруп берсек болот да. 30% болсо 3/1 деп койсок болот. 30% болсо 3/1 деп коебуз. Мынакей бүгүн эле Жылдыз Тимедиадан Жылдыз кирди, кирген жокпу? Жылдыз макала жазып аткан. Жалал Абад шаардык кеңешине 32 мандат болсо, анын ичинен 10-у мурдагы депутаттар экен да. Ошондо ар бир 3-чү депутат мурда депутат болгон да. Ар бир 3-чү, же болбосо 3/1 деп айтсак болот. Эгерде 15-өө кирип кетсе, анда жарымы деп, мисалы 15 депутат дебей, жарымы деп, ошондой нерсени аудитория жакшыраак кабыл алат да. Жарымы, 3/1, 5/1, же болбосо 8/1 деп туруп берсек, салыштыруу иретинде. Жакшы кабыл алат. Салыштыруу иретинде, жалпак тил менен, анан сандар менен макала жазылсак, ошого аудиториянын ишеними күч болот да, ишенимдүүрөөк болот. Сандарга көбүрөөк ишенет да аудиториячы. Анан маалыматты жекелештирүү деген персонификация деп болот да. Мисалы үчүн мышыктар жөнүндө материал жазсак, мисалы Нарында мынча мышык, мышыкты жакшы көргөндөр мынча пайыз, Ысык көлдө мышыкты жакшы көргөндөр мынча пайыз деп, мындай майдалап материалды чайнап
анан бергенге дагы даталар да жакшы да, данныйларчы. Анан бул жерде биз чоң макалабыз коопсуз шаар долбоорун анализдегенбиз. Бул маалыматты алыштагы бизге оңойго турган жок. Себеби Россияда маалымат аябай ачык экен. Неме боюнча, коопсуз шаар боюнча маалыматчы. Алар керек болсо машинанын модели кандай, жана кырсык болгон жерде машинанын модели кандай, трассада болду, кырсык кайсы жерде болду, канча киши ичинде жүрдү, велосипедисттерден канчоо, мотоциклист, баардык нерсе Россиянын ГУБДдин сайтында баары жарыяланып турат экен да. А биздин МАИнин сайтында эч нерсе таба албайт да, андай маалымат жок да, эчтеке. Анан кийин биз жана коопсуз шаарды ошо Кубаныч Шатемиров аркылуу алып чыкканбыз. Ал азыр салык кызматына кирип, салык кызматынан жанагы автоматташтырбады, электрондук кылды патентти. Эми азыр таможняга кетти. Учурда ошол убакта ал Шатемиров Госкомитет информационных технологий болчу да, заместитель болчу. Анан ошол как раз коопсуз шаар долбоорун ишке ашырганга Шатемиров чоң салым кошкон да. Анан кийин биз карасак, март айында, бул февраль айында камералар орнотулуп баштады Бишкекте. Март айында штрафты аябай көп төлөшкөн экен, 72%. Анан ай сайын штрафты төлөгөндөр азайып баштаган да, адамдарчы. Эми ушул бул кызылдар төлөбөгөндөр да, көктөр болсо төлөгөндөр. Ошентип карасак, мисалы август айын карасак, биз сентябрда алдык информацияны, 9-сентябрга чейин маалыматыбыз бар болчу. Август айында дээрлик 86% адам төлөбөй койгон экен да. Башында ушуну төлөп келатып эле анан төлөбөй коюшкан да. Анан кийин штрафтарды карап, жана машиналардын баарын бириктирип 500.000 данный бар болчу, 500 000 да, 500 000 данный бар болчу. Ошолордун баарын анализдеп, Excel'ден эсептеп, башыбыз айланып, айтор көп кыйналганбыз чындыгында. Анан кийин бир машинаны алсак 300.000ден ашып кетти штрафычы. 300.000ден ашкан экен. Эми азыркы маалыматты чыгарып, ошол азыркы убакта кандай деп дагы макала жазып көрсө болот да, негизи убакыт болсочу. Анан ошол машинаны карасак, Mazda 626 канча бир кички Маздалар болот го, ошондой Mazda экен да. Анан кийин 10.000ге чейинкисилер эң көп 188.000 адам 10.000 сомго чейин штрафы бар экен да. Ушундай кылып, мисалы үчүн сандар өтө көп да, 10.000, анан 300.000 болгондо муну инфографика жасаш өтө кыйын болуп калат. Себеби ортодо сандардын айырмачылыктары аябай көп болуп атпайбы, чоң интервал болуп атат да. Ошондо бирөө өтө өйдө, бирөө өтө ылдый болуп, мындай кабыл алганга кандай десем, интервал чоң да сандардын арасында. Аны биз визуализация кыла албай койдук. Ошон үчүн биз таблица түрүндө эле бердик да. Кээ бир нерсени ушундай чоң интервал болгондо визуализация кылуу дээрлик мүмкүн эмес да. Кыйынга турат. Ар кандай варианттарды караштырганбыз, бирок аягында ушу таблица менен бул жерден баардык эң тажрыйбалуу жана Грузиядан бүтүп кеткен Айзада Тома, Алтынай, Анастасия Валеева баарыбыз ушинтип кеңешип атып, акылдашып атып, аны визуалдаштыруу мүмкүн эмес экен. Себеби бир жерде 300.000, бир жерде 10.000, аны мындай кылып графика түрүндө бере албайт экенбиз деп, таблица түрүндө берген болчубуз да. Анан кийин эң кооптуу деген жерлерди таап чыкканбыз. Бул 5 локация, Бишкекте көбүнчөсү жана чоң-чоң көчөлөрдүн кесилиши. Ошол жерде эң көп 26.000 жол эрежесин бузуу Чүй менен Алматинканын кесилишинде катталган. Чүй менен Алматинканы элестетсеңиздер, кандай кесилиш, эң чоң кесилиш. Анан Жибек жолу менен Совет көчөсү Абдрахманов деген 17.000. Ошол учурда 4 ай ичинде, 4 ай эмес, кандай март, апрель, май, 5 ай ичинде, 6 ай ичинде 26.000, 17.000. Анан жана путепровод көпүрөнүн астындагы камералар. Көбүнчөсү бизде эң көп жол эрежесин бузуу бул 10 километрге ылдамдыкты көбөйтүү да. Ошол нерсе катталган. Анан бул политмерде иштеп жүргөндө, мага жакын бул графика Замир Ибраев деген бир журналист бар болчу, политмерде иштеп, мен жаңы политмерге келгенде ушу Замир менен иштешип калгам. Ал эсептеп чыккан, аябай чоң эмгек жасаган, ошо
$66 миллион 7 жыл ичинде командировкага коротконун жана открытый бюджет деген порталдан, ачык бюджет деген порталдан эсептеген. Кайсы өлкөлөргө барганын болсо, пресс релизтерден маалыматты чогултканда, колго чогулткан ушул маалыматтын баарын ар бир пресс релизди алып, ачып, жана сайттарга кирип, ар бир ведомствонун сайтына кирип чогултканда чоң жумуш болчу. Бул канча бир ай жазады го дейм, калп айтпасам. Анан ушундай кылып визуализация кылган, $66 миллион эмне сатып алса болмок, кайсы ведомстволор эң көп саякаттайт деген, кайсы өлкөлөргө эң көп Алмазбек Атамбаев каттаган деген сыяктуу, ушул акчага эмне сатып алсак болот эле деген. Анан аягында эмне деген жыйынтыкка келди. Макаланын башы мындай башталат да: сиз командировкадасыз, сиз чоң кызматкерсиз, анан сизди коштоп жүргөн журналисттерге төлөйсүз, мамлекеттик телеканалда иштеген журналисттерге төлөйсүз, өзүңүздүн транспортуңуз короля делает свита деп ушинтип жасаган болчу да, аябай сонун макала жасаган. Бул эми жана иконка менен берген болчу да. Негизи мен эгерде азыр жазайын турган болсом бул материалды, анда могу министрликтердин миллион дегендерди графика менен бермекмин. Графика менен бергенде ошондо ортодогу айырмачылык даана көрүнүп калат да. Жана барчарт деп айта кетпедим, мен барчарт менен бермекмин да. Барчарт менен берип туруп, анан эмблемаларын, аталыштарын жөн эле капталма жазып коймок болчумун да. Анан миллиондогон доллар ошол командировкага биздин баягы Асел биякта суроо. Орусча болсо болмок презентация дейт. Бактияр жазып деп орусча болсо болмок презентация деп. Кээде орусча, кээде кыргызча болуп кеткенден айтып атса керек. Андайын дагы бирөө жазып, инфографиканы эффективдүү үйрөтө турган кайсы окуу жайды сунуштай аласыз дейт. Кайсы окуу жай? Ооба, ага келебиз. Ал дагы бар менин презентациямдачы. Жарым саат калды. Орусча, кыргызча болгон себебим мындай, түшүндүрүп берейин. Мен кыргызчада, орусчада жазам макалаларды, эки тилде жазам деп мактанып коеюн. Анан кийин кээ бир мен сиздерге көрсөтөйүн деген графикалар кыргыз тилинде жок болуп калган да. Бирок графика өзү аябай кызыктуу болгон үчүн ошол макалаларды алганга туура келди. Кыргыз тилинде барларды кошкон болчумун. Кыргыз тилинде жокторун ошо орус тилинен алган болчумун да. Баары эле түшүнүп болуш керек. Менин оюмча бул биздин группа үчүн көйгөй деле жаратпайт болуш керек, Марсбеке. Так. Мен кийинки слайдка өтө албай жатам. Эми окуу жайлары жөнүндө сөз кылсак, Кабар Азия медиа мектеби, медиа школа Кабар Азия деген сайт бар. Ал сайттан сиз инфографика, дата журналистика боюнча, инфографика жасоо боюнча видео лекцияларды уксаңыз болот. Ал жерде Андрей Дорожный деген россиялык дата журналист, Анастасия Валееванын кесиптеши, азыркы стипендиялык программанын катышуучуларынын ментору биздеги Интерньюстагы. Ошонун видео лекциялары бар. Видео лекцияларынан да мен өзүмө керектүү, мен студенттер үчүн ошо дата журналистика боюнча бир курс эмес, бир сабак өткөндө мен презентациямды ошол Андрей Дорожныйдын лекцияларынан алып даярдаган болчумун да. Себеби ал жактан нолдон баштап майдалап, чайнап, өтө жеткиликтүү түшүндүрүп берет. Дорожныйчы, орус тилинде албетте. Школа данных деген фонд бар. Ошол Анастасия Валеева негиздеген. Азыр болсо Чолпон Узакбаева, Алтынай Мамбетова, анан Атай Самыйбек негиздөөчүлөр деп катталып жүрөт менимче. Анан албетте Интерньюстун стипендиялык программасы бир жылга 2018 жылдан баштап 2018, 2019, 20, 21, 4-чү жыл иштеп атат. Аябай сонун программа. Сизди окутат, бекер окутат, бекер үйрөтөт, макалаңызды жарыялагандан кийин акча төлөп берет. Сонун билимдерди ала аласыңар. Аябай көп Excel'дин толгон токой мүмкүнчүлүктөрүн үйрөтөт да буларчы. Так. Ошол Марсбеке.
негизги мен айтайын деген нерселеримди айтып алдым. Жакшы, рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроо жооп барбы? Бизде дагы 25 минутта бар алдыда. Эгерде суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мейли өтүп кетсе деле кайталап деле берсеңиздер болот. Балким сиз үчүн башкача бир сөздөр менен жеткирүүгө аракет кылып турасыз. Талпак тил менен. Менде бир суроо болуп атат. Ушул курстарга барыш үчүн алдын ала Excel'дин базасы болуш керек да, ан үчүн? Excel'ди негизи Интерньюстан нолдон баштап үйрөткөн. Кээ бир катышуучулар Excel'ди билген эмес да. Кээ бир дата эмес стипендиаттарчы. Интерньюстагылар нолдон баштап үйрөткөн. Школа данных менен өзүңүз байланышып көрсөңүз болот. Андан медиа школа Кабар Азия менен да байланышып көрсөңүз болот. Ал жөнүндө так маалыматым жок, себеби мен алардыкын бүткөн жокмун да. Интерньюстан нолдон баштаган катышуучулар болгон. Бирок Excel'ди бир жолу чыгынып үйрөнүп алсаңыз, аябай сонун нерсе да. Себеби цифралар менен чиновниктер аябай манипуляция кылышат. Сандар менен аябай манипуляция, негизи сандар менен, фактылар менен манипуляция кылышат да. Ошол нерсени мындай между строк окуганга дагы аябай жардам берет да. Сандарды окуганды үйрөнүп алсаңыздарчы, сандар өздөрү эле сүйлөп турат да. Негизичи ана булар өсүш мынча пайызга өстү, мынча пайызга мындай прогресси жакшы жагын айта берет да, манипуляция кылыпчы. Бирок чын-чынына келгенде ал мындай мисалы үчүн, мисалга пенсия өстү деп атышпайбы? Пенсияны мындай базовый ставканы 100 сомго көтөрдүк деп атат. Инфляция менен эсептеп келгенде, ошону Excel'ден эсептейбиз да. Эсептеп келгенде инфляцияны даже жаппайт да ал нерсечи. Бирок ал нерсе айтылбайт. Ал нерсе айтылбайт дагы, ой өстү, көтөрүлдү, жакшы, мынча миллион сом бөлүнүп берилип атат деп. Мынча миллион сомду ошончо пенсионерге бөлгөндө ал кымындай эле акча болуп калат да. 600 000 пенсионер бар мисалы үчүнчү. Кымындай эле бир жарыбаган эле акча болуп калат. Мисалы ошол эле медицина тармагындагылардын айлык акысы көтөрүлдү мынча пайызга деп атпайбы. Мындай алып караганда алар аны ошол жетекчилердин сөзүнө ишенип баа көтөрүлдү деп атат да, чындап колуна алганда ал канчалык деле көтөрүлбөгөнү сезилип атат да, колуна тийгендеги акчасы. Ал эмнеге дегенде мен жанагы соцфондко кеткен эмени көрсөтпөдүмбү? Графиканычы. Каяктан көрсөттүм? Ошондо почему? Бул жер көтөрүлгөндө, мынакей, айлык көтөрүлгөндө подоходный налог да көтөрүлөт да, 10%, 10%ын берет, налог салык кетет, фомско кетет, фотко кетет. Киреше салыгы. Киреше салыгы кетет, анан соцфондко, соцфонддун эң чоң махинациясын айтып коеюн дейинби. Жаштардан көбүрөөк кармайт буларчы. Жаштардан көбүрөөк кармаган эмес. Сиздердин пенсияңызга, мисалы, биз алар айтып атпайбы, силер канча көп акча которсоңор соцфондко, ошончо көп пенсияңар көп болот депчи. Андай эмес. Чындыгында жаштардыкынан көп кармап калат өздөрүнө, мына азыркы пенсионерлергечи. Кийинки будущий пенсияңызга аз эле кошуп коет. Кары киши иштесе, канчалык улуу киши иштесе, аныкынан азыраак кармайт дагы, пенсиясына көбүрөөк кошот. Неге дегенде жаштар эч убакта пенсияга кызыкпайт да. Жаштар эч убакта канча болду экен деп кызыгып эметпейт. Канча төлөдүм мен соцфондко, анын канчасы менин болочоктогу пенсиям болот деп кызыкпайт жаштар оңой менен. Ошон үчүн аларда актуарный коэффициентти киргизип коюшкан атайынчы. Ошол актуарный коэффициент кымындай эле болот жаштар? 0,3 эле болот да. 0,3 эле болот. 0,03. Асел, анда жанагы суроого кайтсак, Excel'ди билүүнүн канчалык деңгээлде кажети бар, же болбосо ушул инфографика менен иштөөдө ошол Excel'ди өз алдынча үйрөнүш керекпи, же программалардын негизинде үйрөнүп алса болобу? Инфографика менен иштөөдө Excel'ди эң эле мындай базалык жактарын билүү жетиштүү да. Мисалы, сиз процентти эсептегенди билсеңиз, кошуп кемиткенди билсеңиз, инфографикага ошол жетиштүү баштапкы этапкачы. Excel'дин толтура мүмкүнчүлүктөрү бар да, бир барактан экинчи баракка көчүрүү, жанагындай
идентичный данныйларды чыгарып кетүү деген толтура мүмкүнчүлүктөр бар, толтура формулалар бар да, башты айлантат. Аларды билүүнүн кажети жок. Эң баштапкы этапта жөн эле ошол данныйларды жазып, эсептеп, кошуп, кемитип, бөлүп, процентин чыгартып, ошол нерсе жетиштүү менимче. Excel'de маалыматтарды салсаң өзү эсептеп берет го аягында жыйынтыгында. Маалыматтар салсаңыздар, формуланы салсаңыздар өздөрү эсептеп берет да. Бери сиздин сурооңузга жооп бере алдыкпы? Бери. Ооба, чоң рахмат. Дагы сурооңуз барбы? Бере бериңиз. Уялбастан. Жалпысынан түшүнүктүү эле болду окшойт. Анан башында бир суроо жаралды эле, визуализация менен инфографика дегендечи. Жанагы заголовок менен деле визуализацияны берип, ошондой актуалдуулугун жаратса болобу? Же сөзсүз түрдө ушундай инфографика эле болуш керекпи? Ситуацияга карай да, мисалы, кээ бир нерсени графиканы берсең аябай жеткиликтүү болот да. Заголовок кээде мындай болуп калат, меники заголовок, макаланын заголовогу менен инфографиканын заголовогу бирдей болуп калат да. Мендечи. Ал болсо ошо сиз берген маалыматтын далили катары графиканы берип койсоңуз, ал натыйжалуулугун да көбөйтөт да. Менимче ошондой. Бирок бардык нерсени эле графикага сала бериш керек деп үндөбөйт элем да. Бул жерде ситуацияга жараша да, өзүңүз деле эметип каласыз да, туюп, интуиция айтып калат да, могу жерден графика болсо сонун болмок экен. Могу жерде сезесиң го, кайсы материал жакшыраак кирет, окурман кайсы нерсени, медиа привычки деп коебуз го, медиа өнөкөттөр депчи. Окурмандын медиа өнөкөтүнө жараша да, мындайча айтканда. Рахмат. Бери жооп бере алдыкпы? Ооба, чоң рахмат. Дагы катышуучулардан суроолор барбы? Суроолор жок окшойт. Малика, Анархан, Бактыяр, Айзирек. Жок, бизде суроо жок. Кундуз Арапова. Балким Кундуз эжеде суроо бар. Кундуз Кундуз эже, Арапова. сиз биз мененсизби? Динара. Айгүл, эки Айгүл бар экенбиз. Кундуз эжеси, сурооңуз болуш керек деп атат. Асел. Мисалы, бул жерде кому выдается пособие дегенде, бул материал эмеден кактустан жок, пособие кактустан аябай жакшы окулганда, бул на погребение көмгөнгө. Сиздер билчү элеңиздер, мисалы, кайсы гана адам өтүп кетсе, кайсы гана адам өтүп арабыздан өтүп кетсе, аны көмгөнгө пособие берилет да. Ал пенсионер болсо деле, эч жерде иштебесе деле, ишкер болсо же фермер болсо, ким болсо дагы ага пособие берилет. Ошол боюнча, мисалы, кимге берилет дегенде, бул стипендиялык программага жакшы аралаша элек мезгилде жазаган болчумун да, ошон үчүн ушундай сары кылып кызыктай жаза коюпту. Азыр албетте мындай оң менен жазабайт элем да. Иконкалардын. Менде мындай суроо. Мен аны билем, түшүнөм. Бирок балким катышуучулар үчүн кызыктуу болот деп себептегенде арабызда да болсо керек. Бул визуалдаштыруу, маалыматты визуалдаштыруу менен биз көрөрманга, окурманга ошол маалыматты алуунун кандай жолун берип атабыз? Ал мисалы ошол эле жөнөкөй эле, мисалы айылда жүргөн, жөнөкөй эле айылдын тургуну ошол сиздин маалыматты алганда визуалдаштыруу менен, графика менен алганда канчалык деңгээлде жеткиликтүү болот ага? Эмне үчүн ушуну визуалдаштырышыбыз керек биз ошол маалыматтарды? Журналисттер мындай суроо берет. Эмне үчүн визуалдаштырышыбыз керек? Графикалап беришибиз керек. Жазып берсек болбойбу? Негизи текстти көп окушпайт да. Текстти көп окубайт да.
Визуалдаштырсак, бул социалдык тармактарга киргизип койсок, ушу бир сүрөт менен эле биз көп нерсени ала алабыз да. Мисалы үчүн мен жанагы полимерде иштеп жүргөндө штраф боюнча же түкүрүк боюнча жасаган инфографикам азыр. Ошол нерсе социалдык тармактарда, анан WhatsApp'та группаларга аябай ыргытылган болчу да. Группаларга мисалы түкүргөнгө 5000 сом, мусор таштасаң мынча сом, жалбырактарды өрттөсөң мынча сом деп эле иконкаларды коюп жасап койгон болчумун. Ошо бир эле мындай инфографика өзү эле жашай берет да, тексти жок эле жашай берет. Анан инфографика жана сүрөттөй болуп эле, видеодой болуп эле WhatsApp'та, мессенджерлерде, социалдык тармактарда өз алдынча жашап жүрө берет да. Ошон үчүн инфографиканы биз мындай бир караганда эле бардык маалыматты кыска, нуска, жеткиликтүү кылып бере алсак, анда текстин деле кажети жок да. Биз билебиз да, тексттер окурмандар окубайт текстти баары бир. Видео окуганга караганда видеону көбүрөөк көрүшөт. Телевизорду көбүрөөк көрүшөт гезитти окуганга караганда. Сайттагы маалыматты окуганга караганда YouTube'ду көбүрөөк көрүшөт деген сыяктуу эле кеп болуп атат да. Визуалдаштырып бир эле картинка менен биз маалыматты жеткире атпайбызбы? Анан ошо ар кайсы группаларга ыргытылып, анан кошуналардан мага келип калды да ошол нерсечи. Кошуналардан мага келген полимер деген нерсесин кыркып коюшкан экен. Жөн эле телефону кыркып койгон окшойт. Бирок аябай таң калдым да мен, ошо пересланный болуп канча адамдан бери келгенде мен таң калып, бул мен жасагам десем таң калышты да тиги кошуналарымчы. Ошол айланып отуруп өзүңө келгендигинби? ооба. Анда демек ушундан улам ойлонуш керек экен да. Канчалык жөнөкөй жасасаң, ошончолук жеткиликтүү болот экен. Мисалы жанагы силер айтканда көптөгөн туура визуалдаштыруунун көптөгөн жолдору бар, графика жасоонун көптөгөн жолдору. Бирок канчалык жөнөкөй кылсаң, жөнөкөй элге ошончо тез тарайт экен да. Ооба, так, Асилжей, рахмат дейт. Өзүбүз билимди өркүндөтүүбүз керек дейт. Рахмат. Каза болгон адамдын кара кагазы менен берилет дейт. Мурда каза бул кара кагаз деп мурда согуш жөнүндө айтылчу, азыр кара кагаз деп айтылбайт. Азыр өлгөндүгү тууралуу маалымдама деп айтылат да. Мындай экен да, азыр ушул нерседен айтып кетейинчи. Мисалы үчүн пенсионер өтүп кетсечи, он базовый ставка берет да, 10 базовый ставка деген 18 000 сом берет. Мисалы үйдө бир пенсионер көз жумса, 18 000 сом көмгөнгө пособие на погребение деп берет. Бирок пособие на погребениени мурда только жакындарына, туугандарына берчү да, азыр болсо кимге болсо да бере берет. Бул жерде чоң коррупционный эме бар да, лазейка бар. Себеби пенсионер, жалгыз пенсионерлер толтурат да. Канча пенсионер өтсө, ошончо акчаны 300 миллион сом пособие на погребение берилди деп жүрөт соцфонддочу. Бирок аны далилдеш өтө кыйын да, ошол өздөрү алып кетип атабы көмгөн адам же башка адам алып кетип атабы. Ал чоң маселе да. Башка темага өтүп кеттим окшойт. Эмеге кайталык. Визуализацияга кайталык. Соцфондко өтөбөйдү. Так. Суроо жок окшойт менимче. Ошо Кабар Азиянын медиа школа Кабар деген көрсөтүп коеюн, медиа школа Кабарда ошо дата журналистика боюнча. Могу жерде го дейм, ресурсы. Мына видео уроки деген. Ошол жерден көрсөк болот да. Же болсо курс деген жерден, курсы мынакей, курсы. Фактчек. Көрүп атасыздарбы? Көрүнүп атабы? Методы. Ушакта болчу да мурда. Урматтуу катышуучулар, суроолор барбы? Бизде дагы убакыт бар. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Аселдин убактысы бар. Пайдаланып калалы. Ушул жерден табылат да, Тор, дата журналистика боюнча. Аналитическая журналистика дейт. Мынакей. Введение в журналистику данных. Журналистика данных деп да жүрбөйбү?
Бул жерден регистрациядан өтөбүз. Анан регистрациядан өткөндөн кийин ар сабактар мындай кыска эле да 10 мүнөттүкпү ушундай кыска сабактарын көрүп семинарлар өткөрсө болобу дейт. Семинарлардан эмнени айтып атасыз, Анархан айым? Айтып коесузбу? Анархан айым, мүмкүн болсо өзүңүз сурооңузду жакшылап тактап берсеңиз жакшы болот эле. Микрофонду күйгүзүп, кааласаңыз видеону деле күйгүзүп. Семинарларды өткөрсө болот деген кандай семинарларды? Ушул багыттагы семинарбы же кандай? Же сиз өткөрөсүзбү семинарды? Ошол бир аз кичине түшүнүксүз болгондо. Например, мод дейт. Жок, ушул багытта дейт. Ушул багыттагы семинарларды журналисттерге аз эле өтсүнбү же кандай? Биз өткөрүшүбүз. Сиз курс кылып деп атат го, журналисттер коомдук бирикмеси курс кылып деппи? Кыскасы биз ушул дата журналистика же болбосо визуалдаштыруу боюнча графиканы кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ошол окутуу өткөрүшүбүз керек экен да. Мен туура түшүндүмбү, Анархан? Ооба, азыр биздечи немеде жана контентке анан кийин Soros менен Интерньюз колдоп берет да, алардын ошондой программалары бар. Эгерде сиз мисалы үчүн кайсы бул Анархан Жанбаева деген кайсы редакциядан, Марсбеке? Микрофонуңуз өчүп калды, Марсбеке. Анархан, кайталап коесузбу, сиз кайсы редакциядансыз? Мен деле билбейт экенмин, чын ачыгын айтсам. Мисалы ошо редакциялар проект жазса, Soros колдоп берет да. Политклиника проект жазып, Soros колдоп берди. Азыр алар менторлук кылып, ошо параллельно политклиниканын журналисттерин окутуп атышат. Проекттин алкагындачы. Биз деле окутууларды өткөрсөк болот, анан бирок мындай болуп атат да, окутууларда азыр айрым донорлор көк кейжи дейт. Айрым окутууларды мисалы биз өткөрсөк, катышуучулардын саны азайып калат экен да, мисалы каалоочулар аз эле болуп калат экен да. Ошон үчүн биз үчүн дагы чалыш болуп калып атат да, себеп дегенде башында каалоочулар көп болот, анан окууну өткөрүүгө келгенде эле саны кыскарып кетет да, аябай элечи. Ошон үчүн жанагы аз эле айткандай атайын жанагы дата журналистиканын негизинде окутууларды өткөрүп аткан мисалы редакцияларга кошулуп, балким ошолор менен сүйлөшүү жолу менен алардын курамына кошулуп кетип окууларга катышсаңар, балким кандайдыр натыйжа берет. Например, дейт, можно ли использовать 3D, когда линейчатые диаграммы, статистика, коронавирус, там же не используются проценты, и это никак не повлияет или вообще не стоит использовать 3D? 3D-ны негизи сунуштабайт да, бирок сиз карасаңыз, эгер маалымат бурмаланбаса, эми линия болгондо ал жөн эле сызык да, ал сызык болгондо ал кандай трехмерный болот? Ал жөн эле линия да, линейчатый болсо, мисалы үчүн муну айтып атасыз да. Ушуну айтып атасыз да, бул 3D болбойт да, жөн эле линия болуп эле, сызык болуп эле кете берет да, бунун бир эле бети болот да, башкача айтканда. Коронавирус болсо делечи. Коронавирус боюнча бир сонун сайт бар экен да. Эме, Асел, бул мынтип атпайбы? Ошол линейчатый диаграмманы статистика коронавирус катары пайыздап колдоонун кереги барбы же жок деген өңүттү берип атат го дейт. Коронавирусту мисалы башкалар кандай визуализация кылат, мисалы Столбчатый дейт. Извините дейт. Столбчатый болсо ооба болот. Столбчатый болсо ал мындай маалымат бурмаланбайт да, ар бир столбик өзүнчө кетет да. Процент эмес, ооба болот. Аябай 3D жакшы көрсөңүз колдонсоңуз болот. Эң негизгиси маалымат бурмаланбаш керек. Манипуляция болбош керек да, сиз көрсөтүп аткан нерседе манипуляция болбош керек.
Коронавирус боюнча мынакей биз мондай сонун бир сайт бар экен да. World Matters Info деген. Күнүгө даналар киргизилип турат экен бул жакачы. Интерактивдүү ар бир өлкөнүкүн. Бул мисалы 0дон баштап мына февралдын 15-inde биринчи адам катталган, биринчи адам ооруга чалдыккан. Анан күн сайын кошула берген да бул жердечи. Мына учурдагы бул дүйнө жүзүнүн боюнча көрсөткүч. Бул болсо жаңы катталган учурлар. Мисалы коронавирус боюнча чагылдырам десеңиз, маалымат аябай көп болгону жакшы да. Маалымат азыраак болсо, анда жанагындай сиз айткандай столбчатый мындай статичный диаграммаларды колдонсоңуз болот. Столбчатый деп илгери мурун деле жана презентацияларда отчетто деле пайдаланган ошолбу, жана мындай тикесинен. Ооба, азыр эми биз аны бар чарт дейбиз да, бар дейбиз. Бар деген чарт дейбиз, морике. Ушуну айтып атасызбы? Мындайынан да колдонсоңуз болот, мындайынан да колдонсоңуз болот. Мындай болбой калат экен. Эгерде биз бул жерден мурунку тил менен айтканда динамика. Динамика. Өсүш. Бул туура келет да көбүнчөсү. Мындай. Же болбосо мондай алып колдонсок болот. Бир нече көрсөткүчтүкү да бул. Кымбат, сиз ушундайды сурап аттыңыз беле? Мону айтып аткансызбы, э? Жок, эмелекиге кайра кайтсак, эмелекиге. Столбчатый деп атпадыбы? Жок, кийинкиси. Ушулбу, кымбат? Ушуну айтып аткан. Ооба, бул туура эле. Бирок бул 3D эмес. Могу жерде дата раперде 3D эмес да. 3D. 3D дегенде кандай болот? Ал буга да биртеме кошулуп калабы? Жок, алды могу ар жеринде көлөкөсү көрүнүп калат да. Ушу столбиктердин артында көлөкөсү же мындай капталы көрүнүп турат. Андан эч нерсе болбойт. Ал коркунучтуу эмес. Ал жана пирогду колдонгондо көбүнчөсү Ылдый жактыкы ошол ылдый жагында. Бурмаланат да, объемный болуп калат. Ооба, колдонсоңуз болот. Дагы башка суроо барбы, Марсбеке? Жокпу? Менде жок, эми катышуучуларда балким бардыр. Катышуучуларыбыз азайып бардатпы. Азайып бардат, ооба. Урматтуу катышуучулар, дагы кимде кандай суроо бар? Презентация 1,5 саат болуп кетти дейт. Бактияр, Менде бир суроо болуп атат, кечирип коюңуздар. Бериңиз. Могу дата раперден биз ушул данныйларды чыгарып алдык да. Андан ары муну кандай биз скриншот кылып коюшубуз керек болобу же кандай? Жок, скриншот кылганда сапаты начар болуп. Жакшы суроо болду. Муну деген publish дейсиз, мисалы үчүн publish деген publish деп туруп, анан кийин бул жакта embed код чыгат, мына копи кылып туруп сайтка киргизесиз да. Эгер кокус сиз маалыматты алмаштырсаңыз, кайра бул жака келип данныйларды өзгөртсөңүз, анда republish кылып кайра жаңыртышыңыз керек да, мунучу басышыңыз керек. Ошондо embed код кайра өзгөрөт. Же болбосо эме кылып кетсеңиз да болот. Сүрөт катары, картинка катары бул жакта чыгарып кетсеңиз болот да, мисалы download жүктөп турупчу. Анда бирок интерактивный болбой калат да, эгер интерактивный кылам десеңизчи, да. Копия кылсам документке өзү вставка кылыш керек болот да, ошондой, э? Ооба, сиз мына монтип копия кылып туруп эле, анан кийин жана сайтка админкага киргизип эле ошону вставка кылып, бул копиден автоматически өзү копировать этип коет да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Эми жакшы суроо болду. Мындай негиздүү суроо болду. Бардык инструменттерде ушул бар, ушул мүмкүнчүлүк бар да. Демек, көчүрүп алып эле Canva'да билбейм, штаб коюш керек, туурабы? Canva'ныкын жүктөйбүз. Калган инфограм, табло, флориштердики ушундай коп embed коддор бар да. Анда эгерде биякта 1,5 саат болуп кетти, көңүл бура албай калдык дегендер да болуп атат. Эгерде чындыгында суроо жок болсо, анда
окутуубузду жыйынтыктайлы чындыгында 1,5 саат болду. Эгерде суроолор жок болсо анда окуубузду жыйынтыктайлы. Асель айымга рахмат деп айталык. Бардык катышуучуларга да рахмат деп айталык. Асель микрофонун ачып калсын. Катышканыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат дейт, абдан маанилүү маалыматтарыңызды. Албетте, Асель айымдагы башында айтып кетпедиби, 1,5 саатта биз көптөгөн нерсени айтып жетишпейбиз, үлгүрбөйбүз, бирок эми кандайдыр бир маанилүү жактарын айтканга аракет кылдык. Ошолор балким пайдалуу болот, эгерде дагы суроолор болсо Аселдин өзүнө деле кайрылсаңыздар болот. Асель Ооба, болот. Телеграмда бар, Фейсбукта абдан активдүү. Ошол жактардан аркылуу дагы Аселдин өзүнө маанилүү суроолор болсо жеке кайрылып, жеке сунуш менен чыксаңыздар да болот. Биздин окутуубуз болсо соңуна чыкты. Баарыңарга рахмат. Асель айта турган сөз барбы? Жок, рахмат катышкандарга. Анда эмесе жакшы тургула. Кечиңер көңүлдүү улансын. Бар болуңар, аман болуңар.